Ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин графикасын только криптовалюта базарын анализ кылабыз. Бүгүн алтын мындайча айтканда форекс базары жабык. Бүгүн воскресенье, суббота жабык болот. Андан кийин биринчи күндөн баштап уже ачылат. Так, эң биринчи эле азыркы кезде биз биткоиндин баазын анализ кыла кетелик. Биткоиндин баазы 118 миңде жүрөт почти. Бул боковик зонасына туруп калды. 2 сааттык графика. Мындайча айтканда биякта азыр күч жок. Так кыймыл биринчи күнү билинет. Мынакей өзүбүз деле көрүп тургандай бул эң астындагы ликвид. Башта 116дагы. Мен баягыда эле айткандай, бул жердеги 117 ликвидди алып, бул жерде боковик зонасында туруп калды. Эми бул дальнейшем биринчи күнү, если базар американский биржа негатив менен ачылса, продажа менен, анда биз муну 116дан ылдый 114кө чейин көрүшү мүмкүнбүз. Анткени ылдыйда мынакей эң биринчи эле бул жердеги 115те ликвидди алганга барат бул жерде. Андан кийин өдөгө крупный разворот болушун күтүш керекпиз. Бул 2 сааттык графика. 15 мүнөттүк графика өтүп кеткенде эле бул жерде азырынчараак биз көргөндөй эле үстүндө примерно 118.449 ликвид бар. Анын алышын күтүш керекпиз. Аны бүгүн кыймыл жай болсо дагы акыртынан алганга аракет кылат 15 мүнөттүк менен. Андан кийинкисин уже ликвид алгандан кийин бир аз ылдый коррекция болушу мүмкүн. Значит, мен бул ошого уровеньден 118 тараптардан примерно 118.507 тараптан ылдыга кичине шортко точка ход караштырып көрөмүн. Бул өзүмдүн жеке анализим. Мен эч кимге совет бул жерден бербейм. Бияктан мен келип жатканым бул өзүмдүн риским, өзүм контролдоп, өзүм кирип карап турам. Так что азыр муну күтөбүз. Бул жерге келерин 118ге, же болбосо үстүндө бул жерде так кеткен ликвидди алып ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Примерно 118.258деги ликвидди алып ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Же болсо бул жерден деле коррекция берип кетип ылдый кетип калышы мүмкүн. Бирок эң нескиси сырткы ликвидтердин алынышын күтүш керекпиз. Мынакей бул дагы эң астыңкы уровень примерно 117 миң. Бул 15 мүнөттүккө караганда сырткы ликвид болуп эсептелинет. Эң биринчи ички ликвидтерди алып барып туруп, анан сырткы ликвидтерди алып крупный өдө чоң разворот болуп кетет. Ушу мүмкүн. Бул кээ бир трейдерлердин айткан ою да. Так. 2 сааттыкта айтканым түшүнүктүү болуш керек. Эми бир күндүк менен бир жолу карап коелук. Так, бир күндүктө биз бул жерде боковик зонасына туруп калдык. Мен айткандай эле бул жерде эң чоң ФВГ зонасы бар 114 миңде. Аны 4 сааттык менен же 1 сааттык менен караганда так көрүнөт. Мынакей. Ошону жазып коеюн. Мындайча айтканда эң баланс деп түшүнүктүү болуш үчүн жазып коеюн. Андан кийин бир күндүк менен киргенде 4 сааттык баланс почти ошол жер болуп эсептелинет экен. Бул түшүнүктүү. Так, эми токен деген монетаны карап коелук. Так, токен бул бир күндүк графика. Азыр токенде эң чоң жердеги примерно 0,019 ликвид алынып, кайра ылдый түшкөн экен. Андан кийинкиси эң үстүндө примерно 0,020 ликвид чыккан. Бул жерде дагы биз бир күндүк менен караганда да бул жерде боковикте жүрүп калышы мүмкүнбүз биткоинде болуп. Мындайча айтканда үстүнгү ликвидди алып, кайра ылдыйкы ликвидтерди алып, сырткы ликвидтерди алып, ички ликвидтерди алып туруп калышы мүмкүнбүз. 1 сааттык менен өтүп карап кеткенде 1 сааттыкта бул жерде азырынчараак эң үстүндө двойной вершина бар экен. Анан кийин двойной
двойной дно деп коеюн, вершинде коеюн, двойной дно бар экен бул жерде. Азыр бул үргүнөн тийип өйдөгө коррекция берип атканын көрүп турабыз. Значит, биз азыр муну 0,02 ликвидде алынышын күтүш керекпиз жакын араларда. Так. Каданы көрүп коелук. Када USDT дейт. Так, када USDT 1 сааттык графика. Биз бул жерде четко кеткен, өйдөгө кеткен трендти көрүп турабыз. Мынакей азыр биз бул жердеги ликвид мындайча айтканда алынган. Бул жердеги уже бул уровень сопротивления болуп эсептелип калат. Биз бул уровень сопротивления келгенден кийин биз точка ход покупкага караштырсак болот. Примерно үстүңкү зонага чейин бир күндүк менен кирип, так карайлык. Так, бир күндүк менен караганда бизде жакынкы жерде 0,61 ликвид бар. Максимум биз ошого чейин муну созуп кармасак болот экен. Мынакей бул жерге чейин биринчи муну ылдый түшүшүн күтүп, андан кийин кайра өйдөгө киргенге аракет кылыш керекпиз. Так, видео кыскача болду. Кимге түшүнүктүү болсо, эң биринчи биткоинди карап турабыз. Биткоин кыймылдары кандай болот? Азыр боковиктен өйдөгө кетеби, аны карап туруш керекпиз. Менин оюмча, бул жерде биз бычий и медвежий флаг деп эсептеп турамын. Анткени бул жерде накопление болуп, кээ бир убактарда ылдыйга түшүп кеткендер болот. Бирок биринчи күндүн событияларын карайбыз. Биринчи күндү биржадагы, американский биржадагы акыбалдарды негатив кандай, ошолордун баарын карап, андан кийин ишке кирген жакшы.